Аламүдүн районун Байтик айыл аймагынан чыккан Иманалы Айдарбеков менен Абдыкерим Сыдыковду айылдаштары, мугалимдер жана мектеп окуучулары үлгү тутуп келишет. Мындан улам генерал Самсалиев атындагы жогорку Аларча орто мектебинин жааматы тарыхта из калтырган аталар аттуу иш-чара өткөрүштү. Жолдошторуңду эл душмандары деп кол коюп берсең, сени абактан бошотобуз. Балдарыбызды, келечек муундарыбызга тарыхты таанытуу болуп эсептелинет. Анын үстүнө бул биздин ушул аталарыбыздын ичиндеги Иманалы Айдарбеков жана Абдыкерим Сыдыков бул биздин айыл аймагыбызда туулуп өскөн инсандар. Ошол инсандар менен биз сыймыктанабыз. Театрлаштырылган окуя мекенчил аталарыбыздын кыргыз мамлекеттин түптөөдөгү эмгегин келечек муунга таамай берип таанытуу максатында уюштурулду. Бүгүн келип жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков мынакей бир сабагын берди, мугалимдерди чогултуп, окуучуларды чогултуп, чоң атасы жөнүндө айтып, тарыхын айтып, кандай болгонун айтып, Абдыкерим Сыдыковдун мынакей урпактары келип, анын тарыхын айтып кетти. Бул балдарга сиңилди. Бул эмне? Бул биринчи, экинчиден бул мындай чаралар сөзсүз бүгүн керек. Мынакей жаш муунубуз, жаш балдарыбыз карап атат. Кыргыз мамлекети түзүлдү, кыргыз мамлекети бар деп. Иманалы Айдарбековдун чөйрөсү Чыңгыз Айдарбеков биз эскерип жаткан улуу инсандарыбыз. Учурунда кыргыздар Борбор Азиядагы башка улуттар менен тең укукта экендигин, керек болсо тарыхы алда канча тереңдигин жүйөлүү фактылар менен далилдеп, мамлекетти түптөөнүн башатында турушкандыгын белгиледи. Президенттин 33 жыл бою болбогон нерсени жасады. Биздин негиздөөчүлөрүбүз боюнча өзүнчө макам пайда болду. Туура баа берип, туура тарых таржымалыста болгон окуяларды баалап, ал ушундай жарлыкты чыгарат. Ушул эгер сиздер жарлыкты окусуңуздар, ичинде так жазып турат, андан кийин ташырмалар кетти. Ар бир окутуу жерлерге тиешелүү ташырма келип түштү. Сөзсүз түрдө жыл сайын тиешелүү маалымат балдарга жеткиришиңер керек деп. Ошондуктан менимче эми мындай систематтуу түрдө баардыгын алдын ала пландар негизинде мерчимделген иш-чараларды биз чогуу өткөрөбүз. Окуучулар 1921 жылдан тартып ошол мезгилдин алдыңкы кыргыз интеллигенциясы өз алдынча автономия болуу идеясын талкуулап, 1922 жылы Абдыкерим Сыдыковдун демилгеси менен кыргыз делегаттарынын курултайы чакырылып, улам сунуш көтөрүлүп олтуруп, 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндүгүн баса белгилешти. Иманалы Айдарбековдун мамлекет үчүн жасаган эмгегин сахналаштырып, элге тартуулап көрсөтүштү. Ушул Байтик айыл өкмөтүнөн чыккан Абдыкерим Сыдыков жана Иманалы Айдарбеков деген тарыхый инсандарыбызды, алардын жасаган эмгектерин, мамлекет үй бүлөлүк амандыктан дагы биринчи орунга мамлекеттүүлүктүн кызыкчылыгын биринчи койгон ушундай тарыхый инсандарыбызды балдар таанып, билип, жана ошол аталардын жолун улай, алар дагы келечекте өзүнүн мекени үчүн, эли жери үчүн кызмат кылган уулдардан, кыздардан болсо деген тарбиялык мааниде ушул иш-чараны бүгүн алып жүрүп атабыз. Маалымат катары айтсак, Октябрь революциясы жеңген учурда кыргыз жергеси бытыранды, калкыбыз чачыранды болуп, анын түндүк аймагы Түркстандын Жети Суу облусуна, түштүгү Сырдария облусуна карап калган. Ошондон улам жогоруда аты аталган кыргыз чыгаандары өз алдынчалуулукка умтулуп, бүгүнкү кыргыз мамлекетин түптөөгө зор салым кошкону чындык. Айгерим Дүйшөбаева, Эсен Усенбеков, Ала Тоо 24, Чүй облусу.